Мындан 10 күндөй мурда Нарын районундагы Оттук айылында 9 жашар баланы унаа коюп кетип, жергиликтүүлөр нааразылык акциясына чыгууга аргасыз болушту. Ал эми Бишкекте болсо адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктары дээрлик күн сайын катталып жатат. Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуубуздун бүгүнкү чыгарылышында мына дал ушул жол кырсыктарына байланыштуу маселелерди кеп кылмакчыбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Алтынбек Жунус уулу, Эмил Токтошов жана патрулдук милиция башкы башкармалыгынын өкүлү Муктар Сандыбаев. Кош келдиңиздер. Менин колумда бүгүн эле ошол биздин мекемеге ушундай жанагы кичинекей жарыяларды таштап кетишкен экен. Бул ЮНИСЕФ аттуу уюм ылдамдыкты азайт деген момундай бир жабыштыргычтарды таратып жүрүшөт. Бул жерде ошол жаш балдар жүргөн жерлерде унаалар ылдамдыкты азайтыш керек, эгер ушул жардамаларга көңүл бурса. Андан тышкары мына мектеп окуучулары дагы бүгүн мына ар бир мектепке чогулуп, жол коопсуздугу боюнча момундай бир акцияларды өткөрүп атат. Биз дагы жашоого уктубуз деп аталат. Балдар ошол мектептин алдында ары бери өтүү коопсуз болбой калды. Алардын өмүрүнө коркунуч келип атат. Андан сырткары өкмөт дагы мына соңку 1-2 аптанын ичинде жыйындарды өткөрүп, алдын ала ушул жол коопсуздугунун алдын алуу чараларын талкуулап атат. Ал эми жогорку кеңеш ушул багытта эмне иш кылып атат? Жогорку кеңештен депутаттардан сунуш түшүп, бул көйгөй боюнча бир топ жыйындарда көйгөйлүү маселелер айтылды. Эң негизинен бул жол коопсуздугун биздин Кыргызстанда азайтыш үчүн бирден бир жогорку кеңеште ойлойбуз. Бул жанагы безопасный город программасын тез арада ишке ашырып, жана ушул камераларды, разметкаларды, түнүкчөдөгү освещение, бул менен бир комплекс бул маселени тез арада чечпесек, бул мындай кырсыктар көп боло берет. Бирок ошол сиздер көбүнчө ушул жол кырсыгы, жол коопсуздугу дегенде эле жана коопсуз шаар маселесине келип эле өкмөт аны уланта албайт, жогорку кеңеш дагы канча айтканы менен аны жылдыра албайт, ошол жерден барып эле токтоп калып атат да, көп айларга созулуп кетти бул маселе. Ошол коопсуз шаар долбооруна токтолбостон туруп эле, мисалы, мыйзамдарды күчтөндүрүп, жанагы жол коопсуздугун бузгандарга чараларды күчтөндүрүп, катаалдаштырууга мүмкүнбү? Бүгүнкү күндө эми ал сиз айткан өкмөттүн иши деген сыяктуу айтып атасыз. Туура, бирок өзүбүздүн мыйзам чыгарууда мен сунуш депутаттардын сунушун колдойт элем, өзүм дагы ошол сунуштарды берет элем. Ошол мыйзам буюрса мына алып чыгылса, бул жанагы штрафтарды көбөйтүү. Биздин Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү наказаниябыз бул эң лояльный. Бул ошол Центральный Азия башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Себеби 100 сом, 200 сом минималдуу штраф. Андан мисалы бүгүнкү күндө ушул жол эрежесин бузгандар өзүнүн бир мындай безнаказанно жүрүшөт, сезишет да өздөрүн. Эми көп болсо 1000 сом төлөрмүн деген сыяктуу. А бул айланып келип ушул жол кырсыктарына калып адамдардын өлүмүнө алып келишине бир себеп сыяктуу сезилбейт. Депутаттар ушул мыйзам долбоорундагы сунуштап, анан ал жерде жанагы мас абалында унаа айдап жол кырсыгына кабылдагандарды жанагы өмүр бою айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу же болбосо жанагы абак жазасына кесүү сыяктуу бир же болбосо абдан чоң бир тиги акчалай жазага тартуу, ошондой эле анын унаасын конфискация кылуу сыяктуу сунуштар айтылды эле. Булар колдоо табышы ыктымалбы? Эмне болуп атат ушул процесс? Булар коомчулукта эми ар кандай ойлор болот. Бул себеби параколчулукту дагы күчөтөт деп дагы башка депутаттардын ар тараптуу ойлору болду. Бирок жеке менин оюм, дагы канча ушундай балдар же дагы ушу жолдо катышуучулар каза болуш керек. Бул бир чек толуп, мына мынча адам өлгөндөн кийин анан ушул безопасный город, башка мыйзамдар иштеп чыгат. Биз күтпөй муну. Эртерээк бул ужесточениени киргизишибиз керек. Себеби айыппулдарды көтөргөндө ошол адам мас абалында машинасынын рулга отурганда отурбаш керек. Отургандан коркуш керек. Себеби өмүр бою айдоо эркинен ажыратып, чоң деген штрафтарды салышыбыз керек. Мисалы мына ошол эле Алматы шаарына барсак, жанагы светофор бир өчүп күйгөндө линияга жетпей токтошот. Себеби линияны тебелесең
биздин сомго отурганда бир $100 штраф. Светофорду өтүп кетип эмес, өзүнүн полосаны баскан үчүн. Дагы башка штрафтар ушул 10.000 сомдон өйдө. Анан адамдар ал жерде негедир ушул дүйнөлүк практика көрсөтүп атат. Жанагындай безопасный город кылып камера коюлган, штраф көп өткөн жерде эми толук жок болбойт, бирок 30-40% ушул жол эмелер азаят. Эми бул маселени биз көп жылдардан бери эле айтып келатабыз. Мисалы Дүйнөлүк банктын эсептөөсү боюнча, Бириккен Улуттар уюмундагы маалыматтар боюнча дагы Кыргызстан көп жылдардан бери ушул адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктарынын көрсөткүчтөрү боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн бирине кирет да. Эмиль мырза, мына сиз айтсаңыз, бул маселеге учурунда көңүл буруп, учурунда ошол өкмөттү бир ойготуп, коңгуроо кагып, жанагындай мыйзамдык сунуштарды киргизип, аракеттенбей жатабыз дегендей бир депутат катары сиздерде дагы кандайдыр бир жоопкерчиликти сезүү болобу? Мисалы күнүгө жаңылыктарды окуп атасыздар да. Адам өлүмүнө алып келген, балдардын өлүмүнө алып келген кырсыктарын окуганда сиз дагы мындай бир кандайдыр бир депутат катары жоопкерчиликтүүмүн ушуга деп ойлойсузбу? Ооба, мен сөз түрдө депутат катары буга да биз жоопкерчиликтүүбүз. Мына Кыргызстанда биздин бул чоң бир улуттук көйгөй болуп калды. Статистика боюнча күнүгө 3-4 адам ошо автокырсыктан каза болот экен. Биз жана соңуңузга тастап кетейин, мен коллегам да биз бир комитеттин мүчөбүз, транспорт, курулуш, архитектура комитетинде. Биз 2 жолу, ушул жакында 2 жолу өкмөттүн ошол автокырсыкка тийиштүү, автотранспорт боюнча тийиштүү органдардын баарын чакырып, биз жыйын кылып, биз өзү сөз айтканбыз. Ушуну нече бир чара көрөлү деп. Биздики айткандай өкмөттү билесиздер, баягы бизди бүтпөгөн безопасный город. Бул коопсуз шаар, бул бар элдин баарына маалым болду. 5-6 жылдан бери бүтпөгөн тендер болуп, тендер бир коррупциялык жол менен башкага алып кетип, сотко ашып, сотко бүтпөй калган иш. Жакында барыңар көп болдуңар. Премьер өзүм муну көзөмөл алам деп, жаңы проектти ишке ашырабыз деп, бул алдында турат. Бирок ошондо менин айтканым комитеттен бул ушуну карап отура бербей, эл иштенбей калды. Бир чара көргүлө, иш көргүлө, иш кылалы. Мына чекесин айтсак, айып пулду көтөрүш керек. Биринчи очередтен. Анан кийин маршрут айдагандарды 6 ай сайын ошол жанагы жазаларды катаалдаштырган мыйзам долбоору качан кабыл алынат жогорку кеңеште? Ал кайсыл азыр этабында турат? Штрафтары көбөйтүү боюнча. Бул инспектор тастап кетет. Былтыры биздин 2 эсе көбөйдү. Мурда масалабан айдоо боюнча 3.000 болчу штраф. Былтыркы мыйзам күчүнө киргенден кийин азыр 10.000 20.000 чейин көтөрүлдү. Бирок бул аз. Бунда көтөрүш керек. Биз мыйзам чыгардык, бул мыйзам иштеп атат, бирок бул толук кандуу иштебей атат. Азыр мына чоң регион айтпай эле коеюн, мына Бишкекте эле, шаарда эле күнүгө автонегиз болуп атат. Жөнөкөй пешеходдон өтүп аткан балдар уруп кетип атат. Урган аз келип качып кетип атат. Биз ушуга өзү жүрөбү, мен депутат катары эмес, Кыргызстан жаран катары менин жүрөгүм ооруйт. Мына ар бир ушул жол кырсыгы катталган сайын бул эң биринчи коомчулуктун абдан көңүл борборунда турган кызмат мына сиздер, жол кайгыл кызматы башкы башкармалыгы дайым эле мына тиги май кызматкерлери жакшы иштебей атат. Эгер ушулар баягы коррупциялашпаган болсо, пара албаса, ушулар жакшылап караса, бул жол эрежеси жакшы сакталат эле, эрежелер жакшы сакталат эле деген пикирлер көп айтылат да. Сиздер эмне чара көрүп атасыздар? Сиздерде бир кандайдыр бир сунуштар барбы ушул тапта? Мисалы, жанагы лицензия берүү, айдоочулук күбөлүктү берүү, автоунааны каттоо, булардын баардыгы башка органдар кылып, бирок баягы жоопкерчиликтин баардыгы сиздерге келип токтолуп калып атпайбы? Эмне кыласыздар? Жоопкерчиликтен качпастан ошону көтөрүп, ошол маселеден чыгып кетүүнүн кандай жолдору, сунуштарыңыздар бар? Эми чынында көптөн бери бул тема козголуп келатат. Баягы Ички иштер министрлиги бүгүнкү күнү праваны да бербейт, автоунааларды тех кароодон өткөрбөйт, жолдорду салбайт, балдарды автоунаа айдоочуларды окутпайт. Ошон үчүн өзүңүздөргө маалим, азыр биздин көчөгө кандай айдоочулар чыгып кантип айдап атканы бул жалпы элге маалим. Билим деңгээли, өзүнүн ыйманы, жүрүм туруму, жоопкерчилиги өтө эле көйгөйдү кесип турган убакыт.
Ошого карабастан биздин ички иштер министрлиги бүгүнкү күнү премьер-министрдин берген тапшырмасынан кийин ага чейин деле 15 майда бербедиби? Ага чейин деле биз школдорго балдарды өзүбүздүн сотрудниктерди бекитип, ошенге сабак өткөртүп, ошо жолдордун жээгине балдарды иштеткенге дислокациясын берип келгенбиз. Бирок премьер-министрдин тапшырмасынан кийин биз муну 3 эсе, 5 эсе өйдө көтөрүп бүгүнкү күнү иштетип атабыз. Ар бир мектепке сотрудниктерди байлап, бекитип, эртең менен түштө кечинде балдардын өтө турган жол. Мына ошол сиздердин пландардын бири жанагы өлкөдө 500дөн ашуун мектептин жол картасын, ошол картасын түзүп, коопсуздук картасын мындайча айтканда, ошолордун коопсуздугун күчөтөлү деп атыпсыздар да. Иш эмнеден башталат? Качан башталат? Качан ошол жердеги ата-энелер, окуучулар, айдоочулар ошону сезе баштайт? Ошол жол коопсуздугу мындай мурдага караганда күчтүүрөөк болуп калганын. Биздин өлкөбүздө биз текшерүүдөн өткөргөн 2087 мектепти текшерүүдөн өткөрдүк. Биздин өлкөбүздө бүт региондордун баарын кошкондо 2087 мектептин ичинен 537 мектеп жолдордун, көчөлөрдүн жээгинде жайгашкан мектептер деп табылды. Бирок ошол 537 мектептин жандарында жолдордо жол чийиндеринин жоктугу, жол белгилеринин жоктугу, вызывной светофорный объект деп коет, балдар өтүүчү жана чырактардын жоктугу. Ушунун баары бир көйгөйлүү маселелерди туудурду. Биз ал тууралуу өкмөткө кат жөнөттүк. Акчасынан бери эсептеп бердик, мынча турат деп. Мисалы ошол 537 мектептин жанында 909 жол белгилери жетишпейт экен. 909. 535 жанагы вызывной светофорный объект дейт, ошондой жок экен. Ошондой эле жанагы лежачий полицейский дейт. Эми ошолорду куруп, кайра калыбына келтирүү иши качан башталат? Суроо ошондо болуп атат да? Бул биз азыр жөнөттүк. Мунун баары акча маселесине барып эле такалат. Акча маселеси кандай чечилсе, биздин ички иштер министрлиги ошол убакыттан баштап баарын коюп, орнотуп беребиз. Мына өткөндө бир Бишкекте ушундай бир жол кырсыгы болду да. Мына Алматы жолунда жөө жүргүнчү өтүп баратканда ылдам келе жаткан унаа аны коюп кетти. Жөө жүргүнчү өтүп бара жаткан жер жанагы жөө жүргүнчү өтө турган чийим болуш керек экен, жанагы зебра деп коебузбу? Ошол болуш керек экен, бирок ал өчүп калыптыр. Аны жөө жүргүнчү көрөт, бирок унаа көрбөйт да. Мына ушундай учурда ким күнөөлүү болот жол кырсыгына? Эми бул жерде жол болгондон кийин жолдун өзүнүн мыйзамы бар. Жолдун жээгинде жол белгилери болуш керек. Жана горизонтальный, вертикальный разметки деп коет, ошонун баары чийилиш керек. Жолдун жээгинде освещение, тротуарлар болуш керек. Биенде келип эле баягы шопурлар кимге кайрылыш керек да? Шопурлар күнөөлүү болуп калып атат да. Айдоочулар өздөрү күнөөлүү болуп калып атат. Эмне үчүн дегенде, эми кээ бир жерлерде жол белгилери жана жолдо чийилген сызыктар өчүп калса, бирок ошол эле жерде жол белгилери турат да. Дислокация дорожных знаков дейт, жол белгилери турат. Анан кийин бул бүгүнкү күнү болуп аткан автокырсыктардын эң бирден бир себеби болуп, бул ылдамдыкты катуураак айдагандан келип чыгып атат да. Ушунун баары жана коюп кеткен, сүзүп кеткен, тебелеп кеткен, качып кеткен, бүт баары ылдамдыкты көбөйтүп, жол кыймыл эрежесин одоно бузгандыктан келип чыгып атат. Ылдамдык анан маневр болсо керек, э? Ушундай болду деп карап отура бербей, бир иш чараны биз көргөн жокпуз да. Мына биз канча айтып депутаттар өткөндө өкмөттүн жыйыны болду. Бир да мындай иш элге көрүнүп турган, биз мына кылып атабыз, ушундай болду деп өзгөрттү деген эч кандай иш чара болгон жок. Бул киште өкмөттүн акча жок деп. Өкмөттүн акчасынан биздин ар бир жарандын, балдардын өмүрү кымбат турат. Биз иш кылышыбыз керек. Мына өзүңүз айттыңыз, пешеходдо өткөн баланы уруп кетип атат. Муну ким күнөөлөйсүң бу жерде? Же айдоочу күнөөлүүбү, же ошо өткөн бала күнөөлүүбү? Эмне үчүн ошо зебра койбойт ошого? Алматыда, башкаларда светофор иштеген жерде да бир 50 метрде, 20 метрде мындай кичинекей лежачий полицейский коюшат, зебра. Ошону койсо болот. Ошого эми канча акча кетмек эле? Акча табылат да. Ошо ишти кылбай атат да. Каяктан коопсуз чара айтабыз. Ошол иш болбой атат. Балдар да күнөө жаш балдар өтүп берет. Ылдамдыкты азайтыш үчүн биринчи биз комплекс права сатканды азайтышыбыз керек. Азыр эле барсаңыз, азыр бизге айтып коеюн, праваны сатып алсаңыз болот көлүктө. Мен өткөндө дагы комитетте айттым, аны сатыш үчүн аны толук реформалаш керек. Иштеген адамдардын баардыгын иштен айдап, башка адамдар алыш керек. Себеби
мен билем ошол жерде 25 жыл иштеген адамдар иштеп жүрөт, 20 жыл. Ал аны мындай тарбиялап өзгөртө албайсың. Аны иштен алып эле башка специалист. Мына сиздердин комитет бир нече жолу жыйындарды өткөрүп, ошол ички иштер органдарына мындай жана башка министрликтерге өзүңөрдүн сунушуңарды бердиңер деп атасыңар. Ошол эле мисалы жана айдоочулук күбөлүктү алуу маселесин тууралуу бир конкреттүү сунуш болдубу депутаттар тарабынан? Мисалы, эмне үчүн мына аткарылбай атат сиздердин баамыңыздарда? биздин комитетте 2 жолу ушул жол коопсуздук боюнча жыйын өткөрдүк. Толук. Журналисттер келди, башка министерствонун 2 жолу ушул патрулдук милициянын жетекчиси келбей койду бизге. Баев Эркинбек деген агабыз экен. Биз аягында премьер-министрге жаздык. Бул адам ушул көйгөй боюнча иш карап атсак дагы, чакыртып атсак да, биринчисинен эмес, эмки ишти жылдырып чакырсак да келбейт. Больница же башка да деп бир жөөлүү дагы орду жок. Мындайча айтканда, фактыларды карасак, 3 айдын ичинде 140 адам өлүп атат. 3 айдын ичинде. 1600 адам жаракат алып атат. Мына биз көрдүк, ошол эле Бишкек Кемин трассасында авария болгондо Кеминдин ушул больницасында рентген жок экен. Скорый барса. Адамдар айтып атат, мына мындай эле разделительный жана бетондорду боомдун ичине койдуңар, бул жакка да коюп бергиле деп. Сиз айтып атасыз, мына Оттукта элдер митингге чыкты деп. Сөзсүз эле биздин маселе митинг менен чечилиш керекпи? Коопсуздук шаар деген эмне? Бул камералар. Бул Бишкек шаарына биз ошол кезде эксперттер санап ашып кетсе $10 миллион. Бул бир камера коюп тур, мына Ваян Антоновка жакка. Бул өзүн 10 эсе актап койгон. Бүгүнкү күндө түшкөн официальный акчадан 25% түшүптүр, калганы суда исполнительдерде экен. Ошол түшкөн акчадан бул өзүн 10 эсе актаган. Бишкекке койсо, акча жагын актагандан мурун канча өмүрдү сактап калат элек. Муну бир чечкүндү столдун үстүн чаап чечет деген көргөн жокпуз. Дагы канча адам өлүш керек? Мынанча адам өлгөндөн кийин планкабыз толот. Анан биз барып туруп коопсуздук шаарды ишке ашырабыз. Бүгүн мына коопсуздук шаар маселесин ишке ашырганга мына бюджеттен акча биз бүгүн ошол Министерство финансовдун бюджетин каралдык. 1 сом каралбаптыр быйылкы бюджетте. Коопсуздук шаар программасында 1 сом жок. Демек, бул мындай кырсыктар болгон боло берет. Мындай кырсыктардын чара кылып бир күрөшпөсөк, Мына жыйынтык жок. өкмөттүн бирок ошого карабастан өкмөт азыр мына бир ошол коопсуз шаар маселеси бул эми баягы туңгуюкка кептелген маселе болду да. Азыркы эле өкмөттүн эмес, бул мындан мурдагы 2 өкмөт, керек болсо 3 өкмөт башчынын учурундагы маселе чечилбей келе жаткан маселе болуп атат. Бирок ошого карабастан биз ал ошол коопсуз шаарга эле такалбастан, мисалы жаңы бир ыкмаларды, жаңы бир сунуштар менен чыксак болобу? Мисалы сиздердин жанагы мектептердин картасын түзөлү, алардын коопсуздугун сактайлы, анан кийин жанагы айрыкча атуулдарды ушул жол эрежесин сактоого, атуулдарды жардамга тарталы деген оюңуздар ишке ашат деп ойлойсуздарбы? Мисалы ар бир ошол жол кырсыгын каттап, сүрөтүн анан видеосун жиберген атуулга ошол жазанын 10-15%-ын бөлүп берели деген бир сунуш берип атасыздар. Ушул ишке ашышы ыктымалбы? Канчалык деңгээлде? Бул кайсыл өлкөнүн өрнөгүнөн же болбосо мисалынан алынды? Бул жакшы жөрөлгөлөр балдардын өмүрүн сактап калсак, мындан кымбат эчтеке жок. Кандай гана чыгым болбосун, биз буга барышыбыз керек. Жана сиз туура айтып атасыз, 5%, 15%-ын берсек дагы биз муну сактап калышыбыз керек, муну иш жүзүнө ашырышыбыз керек. Бирок мындан тышкары Ички иштер министрлиги мына кечээ мурда күнү 2 күн мурун эле ЮИТ деген общий республиканский смотр конкурс өткөрдүк Сейтекте. Ошондо школдо окуган жаш балдар, улан кыздарыбыз келип, смотр конкурска катышып, 1-2, 3 орунду алышып, кайра региондорго кетти. Ошол жерден көп сабактар өттү. Ошо жаш балдар өзү менен тең балдарга сабак өтүп, өзү менен тең балдарга үйрөтүп атат. Андан тышкары мектептерге барып, биздин
патрулдук милиция кызматкерлери барып иш алып барып атат. Балдарга көргөзүп, техникаларга отургузуп, акырын өзүнө балдарды тартып, эн аталар менен иш алып барып атабыз. Менде иш алып баруу жагынан көп эле жумуштар болуп атат бүгүнкү күнү. Бирок көйгөйдү кескен дагы көп маселелер бар. Биз алардын үстүнөн иштейбиз. Андан сырткары көптөгөн өлкөлөр ушул жанагы айтып атпайсыздарбы, программа анан кийин багыл өкмөт, жогорку кеңеш өкмөттү сындамай, өкмөт болсо министрликтерди сындамай, ушул баягы көрүнүштөн, ушундай бир ыкмалардан өтүп, баягы коомчулукка түшүндүрүү иштерин, жүрүүнүн бир жаңы ыкмаларын колдонсо болобу? Мисалы, мына жакында Францияда башталган ошондой өнөктүктөрдүн бирине алгач көңүл буралы, анан кийин маегибизди улантсак. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүлөр светофордун жанынан катуу баягы тормоздун үнү чыкты дагы, аларды чочутуп сүрөткө тартып кайра көрсөтүп койду. Сак болгула деген бир эле сөз жазылды да. Бул ошол жүргүнчүлөрдүн, ошондой эле аны көрүп аткан айдоочулардын дагы өмүр бою эсинде калса керек. Мына ушул сыяктуу эскертмелер, роликтер, мындай түшүндүрүү иштери Кыргызстанда дагы, мына сиздердин кызматта дагы барбы? Мындай видео роликтен мен акыркыларын эле айтып кетейин. 2 жума болду биз жазап 4-5 роликти жазап бердик. Мындай роликтер азыр көргөзүп атат. Эмелерден, теле радиолордон бергизип атабыз. Андан тышкары биз жакынкы аралыкта көргөзөлү деген дагы видео роликтерди даярдап атабыз. Абдан жакшы видео ролик экен. Ушундай эле роликтерди биз даярдап бердик, дагы даярдап атабыз. Мындайда бул аз убакыттан бизден видео ролик даярдап бердик деген бул эми туура, бул да кандайдыр бир кадам. Бирок бул жетиштүү эмес. Бул жетиштүү эмес. Эгерде кече акыркы видео бар күбө болдук, бул жерде айдоочу күнөөлүү көбүнчө эле. Пешеходдо өтүп барса уруп кетип атат. Ошондой мезгилде анан кантип мектепте окуучуларга сиз акыл үйрөтөсүз, бу жерде айдоочулар бузуп атса жол эрежесин. Бул жерде чечкиндүү чечим керек. Муну айдоочунун көлүгүн берген департаментти МВД өткөзүп бериш керек. Бул кишилер жооп бербейт. Айтып атат, биз жооп бербейбиз. Биз жөнөкөй бузган кишини каратабыз деп. Толук жооп бериш үчүн мектепти анан лицензия бергенде автокөлүк берген департаментти МВДга бериш керек. Бул силер жооп бересиңер деп. Булар башы менен жооп бериш керек. Бериш керек да, анын баардык системаны жаңыртыш керек. Жаңы кадр алыш керек. Ошондон башташ керек. Бул өкмөт акчасы кереги жок. Бул чечим керек жөнүндө. Кол койсо. Бирок ошол сунуштарды ушуну биз айтканбыз, Сиздер биз айтканбыз, болбойт атпайбы? Ошол мектепке барып лекция окуп атабыз деген бул эмес, бул чечим эмес. Бул чечим эмес. Биз ошодон башташ керек. Анан дагы азыркы коллегам айтып кетти, мектепти бүткөндө азыр ата-энелер баласына водительский удостоверениени белек берет экен, машина алып берет экен. 17 чыккан жаш бала. 17 жаш бала бул билесиз кандай сезимде, жанда жүрөктү сезимдери бар. Ошондо көбөйүш керек. 17 эмес, 18-19 жаш кыш керек. Бул биринчи коопсуз шаарды унутуп коелу, кое туралы качан болот, ал жомокко айланып кетип атат. Ошон үчүн биз колдон келгенден бүтө турган ишти баштасак, кыла турган ишти эртең кылса болот муну, бүрсүн кылса болот. Ушуну кылсак, бул кичине чара болот да. Ушул чараны көрбөй атабыз. Ушу өкмөттөн мына бүгүн кылдык, буну мындай кылды деген көрбөй атабыз. Мына 3 ай болду. Маегиңиздерге рахмат. Тилекке каршы ушуну менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздө бүгүн биз жол коопсуздугу жана жол кырсыктары маселесин талкууладык. Саламатта калыңыздар.